Кыргыз эли эзелтеден кыз баланын тарбиясына өзгөчө маани берип келген. Кыз бала төрөлгөн күндөн тарта аны өзгөчөлөп бакканга аракет кылышкан. Кыз кызыл алтын, кызы бардын назы бар дешип, кыздарды босогого отургузбай төргө отургузуп, босогого отурсаң кедей болуп калабыз, жогору отур, сенин ордуң төрдө деп кызды аябай азектеген. Кыз баланын бул жашоодогу орду зор мааниге ээ. Кыз балдарды тарбиялоо эркек балдарга караганда өтө назик, өтө кылдат мамилени талап кылат. Себеби кыздар келечектеги энелер, улуттун тукумун улантуучулар болуп эсептелет. Кыргызда кызга жоолук салдырган эмес. Беш көкүл. 1,5 жаштан 5 жашка чейин өрүлүп, кышында бир үкүлүү тепетей, жайында бир үкүлүү такыя кийгизген. Майда өрүм. 5 жаштан 13-15 жашка чейин өрүлгөн. Бул курак кыздын бойго жетелегин билгизген. 3-төн 7-ге чейин үкү тагылган баш кийим кийишкен. Үкү деген куштардын канатынан жасалган жасалга. 40 өрүм. 15 жаштан 18-20 жашка чейинки куракта өрүлгөн. 7-ден 10го чейин үкү тагылган. Ар бир үкү 2 жашты камтыган. 2 өрүм. Кыз бала күйөөгө тийгенде өрүлүп башына жоолук салынган. Ар бир төрөлгөн баласы үчүн каатты, бир кааттан калыңдап белечек байлоо башталган. Кээ бир аймактарда өздөрүнө ылайыкталган балдарын санын билгизген белгилер болгон. Мисалга, 2 өрүм чачына чачпак байлоо, оң жагына байланган чачпак уулдарын, солго кыздарын байлаган чачпак аркылуу билгизген. Кара кийип чүмкөнү, аза күтүү, атасы же жакын туугандары өлгөндө кийген. Эри өлгөндө 40-ына чейин чачын жазып, кара кийип аза күткөн. Кыргыз кыздары кийим кечесинин маанилүү бөлүктөрүнүн бири кооздуктар, чач учтук, чолпу, сөйкө желбирөөч, сырга, билерик, бойтумар жана башка болгон. Кыргыздын кыздары улуттук баалуулуктарды, улуттук кийимдерди барктап сактап келишкен.